Сапсары болуп кеткен тиштериңизди макул мисвак менен тазалайлы, аппак кылайлы. Эртең менен кечинде жууп, тиш пасталары менен аппак кылайлы. Кийимибиз, сырткы кийимдерибизди өзгөртөйлү, сонун кылайлы. Кээ бирөөлөр эринен алый, сасып кетти, мындай болуп кетти, өзүнө карабайт. Өзүңүз чүтүрүй болсоңуз, магазинге алып чыгып кириңиз, бир жуунтуп коюңуз, болду. Сонун болуп красавчик болуп калат эркек киши. Аял кишиге окшоп 2 саат салон красада отуруш шарт эмес. Макул, тишибизди агартты, кийимибизди өзгөрттүк, сырткы келбетибиз сонун болду, жалтырады, жылтырады. Бирок жан дүйнөбүзчү? Жан дүйнөбүзчү чындыгында. Бүгүн жан дүйнөнү текшерүү максатында бирөөлөр айтат, бирөөгө кырсык келип калса, рас болбодубу дейт кээ бирөөлөр. Рас болбоду. Кошунасы машина менен кырсыктап калса, же бир банкрот болуп калса, рас болбодубу дейт. Өзүнө келип калса, өзүнө бирдеке болуп калса, Кудайдын сыноосу да. Сыноодон өтсөм, мындан да жакшыраагын берет деп айтат да. Башка бирөөгө көз караш кандай, өзүнө көз караш кандай. Бүгүн биз 21-кылымда илим техниканын өтө күчтүү деңгээлде ачып салдык. Бирок жарышуу дагы өтө катуу кетип атат. Сосед соседке, дос доско, аял аялга, зулдук маселесинде аял бири-биринен жарышып атат, акча маселесинде эркектер бири-биринин жулуп алып атат, тартып алып атат. Адал маселеде да өтө күчтүү кетип атабыз. Арам маселеде да өтө күчтүү кетип аткан учурубуз. Көңүл, жан дүйнөлөрү карарып, бардык ички туюмдар, оңой эле чечиле турган маселелер дагы жан дүйнөгө кирип, бүгүн адамдар капасыз жашагандай жашап жаткан учурда. Да, үй 2 этаж, да, үй 5 бөлмө, 4 комнат квартира, сонун. Бирок эмнегедир адамдар дагы эле кыйынчылыкта да. Мынтип мен жеңил карап көрөм да, макул 3 этаж үйүң болсун, 2 комнат, 1 комнат квартираң болсун. Жакшы жашаш үчүн ошол квартира жетиштүү го. Сөзсүз ушундай болуш керек деген нерседен алыспашыбыз керекпиз. Мындай 5-7, 17 болуп машинаң болсо дагы, мындай жөнөкөй эле мына, Kia машинаң болсо деле эки жакка барыш үчүн бул это хорошо. Сөз түрдө күндө 2 саат тренировка, күндө бир программа, күндө правильный питание, күндө сөзсүз мынандай деп өзүбүздү көп кыйнап коюп аткан жокпузбу? Сөзсүз бирдекелерди кылып анан кийин бактылуу болушубуз керекпиз. Өзүбүз оор жүктөрдү желкебизге артып, 60-70 жылдык жашоодо кыйнап коюп аткан жокпузбу өзүбүздү? Адал болсун, кылып аткан ишиңден баштап тишиңе чейин таза болсун. Сен неден коркосуң? Неден ойлоносуң? Неден дыккат болосуң? Чыныгы бактылуу адамды кээ бирөөлөр келишет, суроо беришет, мындаймын, ишим кризис, бактысызмын деп берет да. Бактылуу бактысыз экениңизди бир эле суроо менен билип алсак болот. Эртең менен турганыңызда жүрөгүңүздү караңыз. Жүрөгүңүз тынчпы? Эч бир сарсанаа жокпу? Ойлор жокпу? Мындан өткөн бакыт жок. Сиз ишене бериң, дүйнөнүн эч бир миллионеринде жок нерсе сизде бар. Эртең менен турдуңуз, дароо сарсанасыз да, кыжы аласыз. Түнү 3-тө өзүңүздөн автоматика ойгонуп, жүрөк дакылдап соғып сарсанасыз, кыжы аласыз. Себеби жок эле нерселерден сарсанасыз да. Демек сиз өтө бактысыз адамсыз. 8 мүнөт жалаң Аллахты ойлай албай жаткан болсоңуз, ар нерсеге кирип кетип атса ойлоруңуз, демек сиз өтө бактысыз адамсыз. 1 жылда баштан аяк Куранды 1 жолу окуп чыга албай аткан болсоңуз, сиз бактысыз адамсыз. Пайгамбарыбыздын бир хадисин жаттап ошого амал кыла албай жаткан болсоңуз, сиз бактысыз адамсыз. Өзүңүздүкү толтура, жешиңизден баштап кийишиңизге чейин. Бирок 1 жылда бир ишти Кыргызстан үчүн кылбасаңыз, демек сиз бактысыз адамсыз. Сиз кандай адамсыз? Бактылуу, бактысызбы? Мынау көөдөн жүрөк деген нерсе өтө кыйын маселе экен да. Бул өтө кыйын нерсе экен. Мийго макул, ардекени ойлоп бир жеңил эле нерсе экен. Мынау курсак деле жеңил нерсе экен. Нени жесек дагы Аллах Таала ушундай күчтүү кылып жаратып коюптур, мындай иштейт экен, үстөн кислоталар кирип, сөөктү дагы эрип салат экен да. Бирок не кыйын, жүрөккө кыйын экен да. Ошо жешиңден баштап, кийишиңден баштап бардыгын
киргизип алышы мүмкүн экен. Ошондуктан мен айтарым, фильтр коюңуз. Могу кекирдекке фильтр коюп коюңуз. Адал нерсе кирсин. Жүрөккө дагы, жан энөгө дагы, ашказанга дагы. Башка нерселер кирбесин. Баягы алам, күйүттөр келип калган учурда ыйлап подушкага эмес, жайнамазга ыйлаганды билиңиз. Баягы күйүт келип калса өзүбүздү өзүбүз соротобуз го, ушундай болуп калды да, мындай болсо ушундай эле да. Макул болуп калды да деп өзүбүздү өзүбүз соротконго аракет кылабыз. Өзүбүздү өзүбүз актаганга аракет кылабыз. Бирок эмне үчүн бир адам сизге жамандык кылып койсо аны актабашыңыз керек? Эмне үчүн аны кечириштин жолун издеп көрбөшүңүз керек? Мен мекендештерим былтыр бирөө 1,5 миллион акчаны урдап кетти. Мен ошону бейишке кирсин деп дуа кылам. Ал мага ошондой сумманы урдап кетти, бирок мен аны бейишке кирсин деп дуа кылам. Душмандарым өтө көп. Ошо именно душмандарымды атын атап дуа кылам. Аллахым аны ак жол бер, Аллахым ийгилик бер. Демек биз ойлонушубуз керек мекендешим. Сиз эң чоң душманыңыз деп билип аткан душмандарыңызга жакшылык каалап атын атап дуа кылып атсаңыз, сиз адамгерчиликтин эң туу чокусунда эмессизби? Чынбы? Сиз жакшы адамдар эмес, башкалар үчүн эмес, сиз эң чоң душманыңыздан баштаңыз. Ошону көңүлүңүзгө батыра билиңиз, жүрөгүңүзгө батыра билиңиз. Бул түрмө кылып алыш бул өтө жаман нерсе. Жүрөгүңүзгө түрмө кылып алып ар кимди сактап жүрө берсеңиз, бул өзүңүздү эле жешиңиз. Ал нерсе сизди кыйнабай койбойт, кыйнайт. Ошондуктан мен айтарым, өзүңүздү эркин коюңуз. Өзүңүздү өзүңүз актап, өзүңүз жол издеген сыяктуу, күнөө маселесинде, арам маселелерде жол издейсиң го. Мындай деп, ак караны ажыратып. Ошондой экен мекендештерим. Левый правый кылба. Назатты вообще ойдобо. Толка вперед. Тапканыңа да болсун, ибадатың жайында болсун. Жашоо мындай карасаң жеңил эле нерсе. Адалдан жашаш рахат нерсе. Болгону биз өзүбүздү кыйнап, Аллах Тааланын ачып койгон эшиктерин таштап кача беребиз да, жабык эшиктерди ачабыз депчи. Көп нерселер ачык турат. Чурка, жабыгыга эмес, ачыгыга.